Духовкада жарым саатта даяр болгон тоок этин даярдайбыз. Жасалуу жолу жөп-жөнөкөй, анда эмесе видеону аягына чейин көрүңүз. Алгач эле тоок эттерин ушундай бычак менен тилип алабыз, андан кийин бир идишке салып, туз, кара мурч, андан кийин атайын тоок үчүн приправаларды салабыз дагы, үстүнөн майонезди салабыз. Эми болсо баардык керектелүүчү азыктарды салгандан кийин колубуз менен эле жакшылап аралаштырып алабыз. Баардык четине жетиш керек. Андан кийин биз духовканын листине жакшынакай кылып тезип алабыз дагы 250 градуста жарым саатта бышырып алабыз. Сиз дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Видео жаккан болсо лайк, комментарий калтырганды унутпаңыз жана менин каналыма катты эле элек болсоңуз сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып коюңуз. Эгер сиздер көп болсоңуздар, колдоо болгон болсо, сиздер үчүн дагы да көптөгөн рецепттер менен сөзсүз түрдө бөлүшүп турамын. Тамагыңыздар даамдуу болсун.